Гүлзада Абдрахман аттуу Facebook колдонуучу өзүнүн баракчасына Бишкекте 16 жаштагы өспүрүмдүн энергетикалык суусундуктан улам жүрөк оорусуна кабылып, комага түшкөнү тууралуу жазды. Политклиника медиасы энергетикалык суусундуктардын ден соолукка чындап эле зыяндуу болуп болбогонун текшерип көрдү. Энергетикалык суусундуктар адамдын жөндөмүн арттырып, сергектик тартуулоочу ичимдик. Курамында кант, кофеин, таурин, чөптөр жана витаминдерди камтыйт. Көбүнчө Америка Кошмо Штаттарында, Европа жана Азия өлкөлөрүндө өзгөчө өспүрүмдөр жана жаштар көбүрөөк керектешет. Маркетингдер жарнамаларда энергетикалык суусундуктарды сергектикти сактап, физикалык жана психикалык абалды жакшыртат деп эсептешет. Көбүнчө спортчулар физикалык чыңалуу үчүн ичишсе, студенттер сынак учурунда концентрацияны сактоо үчүн ичишет. Акыркы 10 жылда энергетикалык суусундуктардын бир нече түрлөрү чыкты. Рынокто атаандаштыкты жараткан түрдүү жарнамаларды көрүүгө болот. Энергетикалык ичимдиктердин курамында 6 негизги элемент бар. AAKG жүрөктүн согуусун активдештирет жана кан айланууну жакшыртат. Гуарана Бразилиянын токоюнда өсүүчү табигый кофеин. B-Alanine гистидин денени чыдамкай кылат. L-карнитин май клеткаларынын энергияга айлануусун камсыздайт. Таурин энергетикалык процесстерди жакшыртат, мээге коргоочу таасирин тийгизет, денеге күч жана чыдамкайлык берет. B1, B6 витаминдери организмдин энергия алмашуу системасын жөнгө салат. Энергетикалык ичимдиктердин курамы дээрлик окшош. Энергетикалык суусундуктардын таңгагында 18 жашка чейинки өспүрүмдөргө, кош бойлуу жана бала эмезген аялдарга, нерв жана жүрөк оорулары менен ооругандарга ичүүгө болбойт. Колдонуучулар бир суткада бир бөтөлкө гана ичүү керек деп жазылган. Американын улуттук медициналык изилдөө борборунун маалыматына ылайык, энергетикалык суусундуктарды күнүнө 12-18 жаштагылар 100 грамм, ал эми чоң адамдар 400 грамм ичүүсү жетиштүү болуп саналат. Андан көп өлчөмдө колдонуу ар кандай коркунучтарга алып келет. Энергетикалык суусундуктар адатта 450-500 граммдык таңгакта болот. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, энергетикалык ичимдиктер адамдын жөндөмүн убактылуу арттырып, сергектик тартуулаганына карабай, аны ашыкча колдонуу организмге чоң коркунуч жаратат. Энергетикалык суусундуктун курамы негизинен кофеин жана тауринден турат. Аны ашыкча колдонуу жүрөк аритмиясына жана өлүмгө алып келиши мүмкүн. Ошондой эле кофеинди ашыкча керектөө психикалык абалдын бузулушуна, зат алмашуунун начарлашына, бөйрөк ооруларына жана семирүүгө алып келет. Көп учурда керектөөчүлөр баш ооруу, ачуулануу, дем алуу жана талма оорулары менен жабыркайт. Бул суусундуктардын кычкылдуулугунан тиш эмалинин эрозиясы пайда болушу мүмкүн. Дүйнөлүк индустриянын статистикалык маалыматтарын чыгарган Enterprise Ups Today медиасынын 10 апрелде жарыяланган энергетикалык ичимдиктер статистикасы аттуу билдирүүсүнө ылайык, акыркы 3 айда дүйнө жүзү боюнча керектөөчүлөрдүн болжол менен 25% Red Bull же Monster сыяктуу энергетикалык суусундуктарды колдонушкан. Дүйнө жүзү боюнча керектөөчүлөрдүн 52% жумасына 2-3 жолу же андан көп ичет. Керектөөчүлөрдүн энергетикалык суусундуктарды сатып алуусуна таасир этүүчү факторлор 28% кофеиндин көлөмүнө, 30% баасына жана 40% даамына жараша колдонушат. Америка Кошмо Штаттарында 12 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдүн болжол менен 30% энергетикалык суусундуктарды үзгүлтүксүз колдонушат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эскертүүсүнө ылайык, эгер энергетикалык суусундуктар тууралуу жарнамалоо жана маркетинг тармагы өкмөт тарабынан көзөмөлдөнүп, жаштарга зыяндуулугу жөнүндө медициналык маалымат жеткирилбесе, андан калктын ден соолугу тууралуу чоң көйгөй жаралат. Жыйынтык: энергетикалык ичимдиктерди ашыкча өлчөмдө ичүү ден соолукка олуттуу зыян келтирери чын.